адеп ахлактын эң жогорку туу чокусу бул жумшактык. Алла субхану ва тааля Мухаммад пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга айтат: "Сен биздин райымыбыз менен жумшак болдуң. Жумшак болгондугу үчүн айланаңа канча бир топ сахабалар чогулду. Эгер орой корс мүнөз болгонуңда баары качып жок болот эле." Демек Алла субхану ва тааля сен биздин райымыбыз менен жумшак болдуң дегенден кийин, албетте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кимде-ким bir salavat айтса 10 жакшылык, Аллахтан 10 райымы түшөт. Эгер 2 салават айтсаңыз, анда 20 Алла тааланын райымы түшөт. Эми 100 айтсаңызчы, айтор мына ушул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга салаватты көп айтуу менен Аллахтан райымы биздин жүрөгүбүзгө түшсө, сиз менен биз жумшак болбойбузбу? Пайгамбарыбызга Алла таала өзү айтып атат: "Сен биздин райымыбыз менен жумшак болдуң" деп. Андыктан өзгөчө мына Шабан айында көп пайгамбарыбызга салават айталы. Саламу алейкум.